Гүлназ Момбекова окуу жайдын бизнес жана менеджмент факультетинде окутуучу болуп эмгектенет. Ал сабактардан соң спорттун волейбол, шахмат сыяктуу түрлөрү менен машыгып турат. Аны менен катар эле ар кандай турнирлерге катышып, байгелүү орундарга ээ болгон. Ошондой эле башкаларды да спорт менен такай алектенүүгө чакырат. Ар дайым машыгып келип турган, анан мындан ары да буйруса биздин окуу жайдын башка эжекелери да бул жакка кошулат деген үмүттөбүз. Анан эч кандай үй турмушума, тиричиликке бул эч таасирин тийгизбейт, эч кандай жолтоо болбойт. Эгерде чындап эле калуу болсо, бардык нерсени айкалыштырып алып кетсек, бул биз үчүн эле пайда деп ойлойм. Волейбол топ менен ойнолуучу командалык спорт оюну. Бул спорттун түрү менен машыгуу тез жана так реакция жасоону, шамдык айлыкты көз менен болжолдоону өөрчүтөт. Ошондой эле оюнда дене такай кыймылдуу болуп, келбетти жакшыртууга түрткү берет. Буга байланыштуу окуу жайдын спортчу айымдары кайсы учур болсо да бул оюнду ойноого убакыт табышат. Учурда окуу жайдын командасында 8 оюнчу бар. Машыктыруучунун айтымында ар бир оюнчу өзүнө жараша артыкчылыктарга ээ. Ага ылайык кайсы мелдештерге катышпасын, олутту карап жеңишке ээ болууга аракеттенишет. Волейбол менен мектепте окуп жүргөндө деле командада ойноп жүргөм. Азыр ушул университетте иштегенден бери калтырбай эле ойноп келатам. Эми өзүм жакшы көргөн спорттун түрү болгондуктан ишке дагы, үй жумушуна дагы, спортко да жетишсе болот. Негизи эле аял киши бүт ишке жетише атпайбы азыркы заманда. Биздин эжекелер жашы менен чектелип, жашы менен бөлүнөт. Замандын талабына ылайык 25тен 40ка чейинки командам бар. Ал жерде 12 эжеке тренировка кылат. 40тан жогорудагы 8 мугалимибиз бар. Алар жаңыдан эле түзүлдү. Университетте волейболдон сырткары спорттун теннис, шахмат сыяктуу түрлөрү менен машыккан эжекелер да бар. Алар жогорку окуу жайлар арасында өткөрүлгөн ар кандай спорттук мелдештерге катышып, көптөгөн ийгиликтерди багындырып келишет. Мындан улам аларга университет жетекчилиги тарабынан да чоң колдоолор көрсөтүлүп жатканын маалымдашат. Биздин университетте бардык тараптан колдоо жакшы, ошондой эле эжекелерге дагы атайын колдоолор көрсөтүлдү. Сабактардан бошотулуп берилип, буйруктун негизинде сабактан бошотулушту. Ошол оюн болуп аткан жерге проректорлорубуз, гезиттин редакторлору, атайын агайлар колдоп барып, чогуу колдоп, кубаттап турушту. Эске салсак, буга чейин Ош шаарындагы жогорку окуу жайлар арасында волейбол боюнча мелдешкен эле. Аталган спорттук турнирге жалпы жөнүнөн 6 команда мыктылык үчүн ат салышкан. Мында окуу жайдын атынан бул спортчу айымдар катышып, биринчи орунга ээ болгон. Зиягүл Болот кызы, Чыңгыз Маматаев, Үмүт телестудиясы.